Assalomu alaykum. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен жолугушууну биз дайыма толкундануу менен күтөбүз. Сиздерден келген каттардан, телефон аркылуу байланыштардан биздин туруктуу угуучуларыбыз бар экендигин жана алардын саны улам көбөйүп жаткандыгын билип жатабыз. Чоң рахмат, кымбаттуу достор. Мүмкүн кимдир бирөө биздин толкунга биринчи жолу кошулуп жаткандыр. Андай болсо, сизге салам айтабыз. Жана сиздей достуу болгонубузга биз кубанычтуубуз. Анда эмесе, бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? биз Менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызды улантабыз. Биз өспүрүмдөрдүн өтмө курагы жөнүндө көп айтабыз. Көрсө, адистердин айтуусуна караганда, өтмө курак ата-энелерде да болот экен. Мына ушулар жөнүндөгү аңгеме берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө болмокчу. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Бүгүн көпчүлүк элдер коркунучта жашашат. Өзүлөрү үчүн, балдары үчүн, алдыдагы жашоо кандай болот деп коркушат. Көпчүлүк адамдар алдамчылыктан, уруучулуктан, чыккынчылыктан коркушат. Коркунучтун себептери эң көп. Бирок Кудай айтат: "Коркпо, мен сени мененмин. Мени менен сен тынчтыкта жашайсың." Кандай керемет убада. Келгиле, мына ушулар жөнүндө сүйлөшөлү. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Анда эмесе, Менин үй бүлөм радио рубрикасы. Балдардын өтмө курагы. Көрсө, ата-энелердин да өтмө курагы болот экен. Балдардын кыйын татал курагы бул көбүнчө ата-эненин кыйын татал курагы деген маегибизди уланталы. Адам 40-тан ашып калганда артында жашоонун толук, бай бөлүгү калат. Бул жаш кездеги аркы берки изденүүлөр, сүйүү, кесип тандоо, достор, жаңы курулган үй бүлөнүн таттуу биринчи айлары. Эми жашоо бир калыпка келип, күндөр бири-бирине окшош болуп калгансыйт. Күчтүү сезимдер, көңүлдүү окуялар азайып, аң сезимдин, жаңы дененин чарчоосу пайда болот. Кээ бир адамдарга жашоонун келечеги жоголгонсуйт. Аларда турмуштан жакшы эч нерсе күтүүгө болбой калды деген жагымсыз ойлор пайда боло баштайт. Мына ушул учурда турмуштун бурулуш, орусча айтканда кризис мезгили башталып, кээ бир ата-энеге жашоонун жалгыз кызыгы бала гана болуп калат. Алар балага чөгүп бараткан адам жыгачка жармашкандай жабышышат. Албетте, бала ата-энеси жөнүндө кам көрүүсү керек. Бирок бала ата-эненин жашоосунун бош жерлерин толтуруу үчүн жаралган эмес да. Баланын да өз жолу бар. Ал сүйүүгө, достошууга, ата-эненин гана үйүндө эмес, андан тышкары жерлерде да сүйүүгө, достошууга, турмуштун негиздерин издөөгө укугу бар. Кээде ата-энелерге өзүлөрүнүн уулу же кызы алардын алыстай баштаганын, аларды жалгыз калтыргандыгын сезүү абдан кыйын болот. Балдарды кетирбеш үчүн алар өздөрүнө көңүл бурууну талап кылышат же текшерүүнү күчөтүп, өспүрүмдүн жашоосуна катуу кийлигише башташат. Бала буга терс мамиле менен жооп берет. Үйдө жүргөндө ал ата-энеси менен сүйлөшпөөгө аракет кылат. Анткени ар кандай арызданууларды, кемсинтүүлөрдү уккусу келбейт. Балдардын ого бетер алыстай баштаганын сезген ата-энелер өзүлөрүн ого бетер бактысыз сезишип, кыжырланышып, өзүлөрүн убагында токтото албай калышат. Бул силердин оор татал курагыңар. Аны намыстанып жашап өткүлө. Өзүңөрдүн түйшүктөрүңөрдү балдарга жүктөбөгүлө. Ага өзүнүкү деле жетишет. Ал силерге жардам бере албайт. Ата-энеге дагы бир түйшүк болгон бул өспүрүмдөрдүн сүйүүсүнүн башталышы. Алардын жыныстык сезиминин кызыгуусунун башталышы. Мисалы, кызы бирөөнү сүйүп калды дейли. Ата-энеси болсо бир нерсе болуп кетпесе экен деп коркушуп, аны кайтара башташат.
андан шекшишип, кээде урушуп, сабагынга да барышат. Шекшүү бул ишенбестиктин белгиси. Дагы бир кеңири таралган мисал бул кызгануу. Менден башка эч кимди жакшы көрбө. Кызын же уулун өзүнүн жанына алып калуу аракети. Анын ички дүйнөсүндө негизги орунду ээлөө максаты бул көбүнчө баланын жакшы жүрүш турушуна, жакшы окуусуна болгон камкордуктай болуп көрүнөт. Кээде ата эненин тынчсыздануусу өздөрүнүн тажрыйбасы менен салыштырылат. Мен силердей чакта эч качан сүйүүнү билген эмесмин. 2 мектепте окуп ата энеме жардам берчүмүн. Эркек балдарды карачу да эмесмин. Бирок анын бул мактанычы түпкү сезиминде өзүнүн сапаты кем аял экенин жашыргансыйт. Кеп анын жигиттерди карабагандыгында эмес, жигиттердин ага көңүл бурбагандыгында. Эгерде ушул эне бир аз ойлонсо, бул көрө албастык экендигин байкайт эле. Ар кандай шектенүүлөр, уруштар кызды эрте күйөөгө тийгө жана үйдөн качууга түрткү болушу мүмкүн. Дагы бир ата энелер бар. Алар баласынын же кызынын сүйүүсүнө кайдыгер мамиле кылышат. Чыныгы сезимге али эрте деп ойлошуп алар сүйө бер, бирок окууну таштаба, же дагы сенин бети жара жигитиң телефон чалды дешет. Өспүрүмдүн сезимине мындай мамиле кылуу абдан коркунучтуу. Мындай кезде алар абдан тарынчак болушат. Алардын сүйгөн адамын кемсинтүү алардын өзүн кемсинтүүгө барабар. Мына ошондо окуу да ташталат, үйдөн кетишет, веналар кесилет. Ооба, өспүрүм чакта сүйүүлөр боло берет, бирок бул сүйүү кийинки түбөлүк сүйүүгө тажрыйба алып келет. Адам сүйгөндү бүткүл жашоо бою үйрөнөт. Биринчи сүйүүлөр эне атага, эже сиңдиге, кошуна кызга же балага арналат. Буга дагы түшүнүк менен караш керек. Бул куракта кыздын аял катары, баланын эркек катары калыптануусу болот. Кымбаттуу ата энелер, өзүңөрдүн балдарыңардын сезимдерине түшүнүктүү менен мамиле жасагыла. Булар келечектеги аял күйөө, ата эне. Силер эмнени сепсеңер, алар ошону чогултушат. Ата энелер үчүн да, балдар үчүн да ушул кыйын мезгилди жашап өткөнгө Кудай силерге жардам берсин. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын окуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Бир мүнөттөн кийин сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Анын темасы сиздер коркунучсуз жашай аласыздар. Азыркы мезгилде көп эле адамдар коркунучка батышып, келечеги тууралуу чочулоо менен ойго батышат. Эсиңерге салып көргүлөчү, кымбаттуу достор. Бир нече жылдар мурун биз турмушка шайыр караган патриот адамдардан болчубуз. Ал эми бүгүнкү күндө коркунучта жашайбыз. Мунун себептери өтө көп. Бул себептерди санап өтсөк, алар мына булар: эртеңки күнгө ишенбегендик, ар кандай бактысыздыктар, оорулар, экономикалык жана экологиялык оор абалдар. Бүгүнкү күндө биз көп адамдарга ишенбейбиз. Анткени алар бизди дайыма алдашат. Кылмыштуулуктун көптүгүнөн, жаштардын эң баштыгынан көңүлүбүз чөгүп, коркунучка батабыз. Буларды санай берсек эсеп жеткис. Бирок кымбаттуу достор, мындай жашоо мүмкүн эмес. Коркунуч, көңүл чөгүү адамдын аң сезимине катуу таасир берет. Демек, адамдын ден соолугуна да терс таасирин тийгизет, деп айтат медицина илими.
Эгерде сиз ушул жогоруда айтылган коркунучтардан бирөөнө же алардын баардыгына кабыл болсоңуз, анда менин сизге айта турган жакшы кабарым бар. Кудайдын балдары, башкача айтканда Кудайды сүйүп, анын эркин аткарган, Кудайга ишенген адамдар коркунучсуз жашашат, деп айтат ыйык жазуу. Баардык коркунучтардын ордуна жөнөкөй гана нерсе болгон ишеним аркылуу сиз акыл жана жүрөк үчүн толук тынчтыкты ала аласыз. Эгерде сиз Кудайды чындап сүйсөңүз, анда сиз Кудай оюнда да жок адамдар чөмүлгөн коркунучтардан жана тынчсыздануулардан кутуласыз. Аларды тынчсыздандырып коркуткан нерселер сиздин эч бир тынчыңызды албайт. Эмне үчүн деп сурашыңыз мүмкүн. Анткени сиздин Кудайга болгон сүйүүңүз сизди аны менен баланын атага болгон же кызынын энесине болгон сүйүүсүнөн да жакыныраак кылат. Сизге кандайдыр бир коркунучтар туулса, Кудай сизге жардамдашууга шашылат. Ал дайыма сизге көз салып турат. Эне менен аталар мени жакшы түшүнүшөт го деп ойлойм. Эмне силер балдарыңардын муктаждыктарына көңүл бурбайсыңарбы? Балдарыңар кандайдыр бир кайгыга дуушар болсо, ага жардам берүүгө шашылбайсыңарбы? Сөзсүз жардам бересиңер. Кудай дагы дал ушундай кылат. Муну аныкташ үчүн ыйык жазууга кайрылалы. Дөөт падыша мындай деп жазган: Эгерде мен өлүм сөлөкөтү ээрчиген өрөөндө баратсам да, жамандыктан коркпойм, себеби сен жанымдасың. Сенин бийлик белгиси болгон таягың көңүлүмдү тынчытат. Дөөт падыша дагы мынтип жазат: Теңир менин жарыгым, менин куткаруучум, кимден коркмок элем? Теңир менин өмүрүмдүн дарманы, кимден кооптонуп турмак элем? Кудай биздин куткаруучубуз жана кубатыбыз, аламатта тез жардамчыбыз. Ошондуктан жер титиресе да, тоолор козголуп деңизге чөксө да, биз коркпойбуз. Кымбаттуу достор, Дөөт падышанын өмүрү кандай коркунучта өткөнүн эсибизге салып көрөлүчү. Анын тагын тартып алгысы келген өзүнүн баласы Авессаломдон же Саулдан качып тоо таштарда, үңкүрлөрдө жашынып жүргөн кезин эстеп көрөлүчү. Бирок мындай жагдайларда Дөөт падышанын Кудайга болгон ишенимин эч бир кемиткен жок жана Кудай аны дайыма коргоп жардам берген. Сиздин өмүрүңүздө да ушундай болушу мүмкүн. Албетте, сиз баардык эле коркунучтардан кутула албайсыз. Бул мүмкүн эмес. Бирок эгерде сиз Кудайга ишенип, баардык кыйынчылыктарыңызды анын алдына ачып берсеңиз, Кудай аларды сизден таптакыр алып салат. Сиздин түйшүгүңүз жана коркунучуңуз канчалык болсо да, аны Кудай алдында ачып көргөзүңүз жана ал сизди сүйөөрүн, сиз жөнүндө камкордук кылаарын жана сиздин өмүрүңүздү өзүнүн пландарына ылайык алып жүрөөрүн билиңиз. Исайя пайгамбар муну түшүнгөн. Өзүнүн бай тажрыйбаларына таянып, ал мындай деген: Кайраттуу жүрөккө сен жеткилең тынчтыкты сактайсың, анткени ал сага таянат. Теңирге түбөлүк таянгыла, анткени Кудай Теңири түбөлүк таяныч жөлөк. Ушул айтылган сөздөр Кудай ага таянгандардын баардыгына тынчтыкты тартуу кылат деген улуу чындыкты ачык көргөзүп турат. Кудай Исайя пайгамбар аркылуу өз элине эң сонун убада берген: Коркпо, анткени мен сени менен. Жер караба, анткени мен сенин Кудайыңмын. Мен сага жардам берем, күч берем сага. Мен сени чындыгымдын колу менен колдоймун. Коркунуч тууралуу биринчи эскерүүлөрдү биз биринчи адам болгон Адам атанын күнөөгө батышынан тапканыбыз кызыктуу. Качан Адам ата менен обо эне тыюу салынган жемишти жеп алышканда, алар жылаңач экенин көрүштү. Ошондо Адам ата менен обо эне өзүлөрүнө жалбырактардан кийим жасап алышкан. Качан Теңир Кудай: Адам, сен кайдасың? деп чакырганда, ал: Мен сенин үнүңдү бейиштен угуп коркуп кетип жашынып калдым, анткени мен жылаңачмын деп жазылган Тооратта. Эгер азыркы тил менен айтсак, Адам ата мындай деп айткан: Мен коркуп кеттим, анткени сенин тыюу салганыңды бузуп кылмышка баттым. Азыркы күндө да ар бир эле адамдын өмүрүндө ушундай болуп жатат.
Бул күнөө башкача айтканда Кудайга баш ийбегендик бизге коркунучтуу жана ишенбөөчүлүктү туудуруп жатат. Кымбаттуу достор, Кудайдын элинин башчысы болгон Расул Павелдин эр жүрөк жашоосун эстеп көрөлүчү. Ал жөнүндө биз радио берүүлөрүбүздөн нечен жолу айтканбыз. Анын башынан өткөргөн эсеп жеткис азап тозогу эң чыдамкай адамды мүгдүрөтүүгө жеткиликтүү. Бирок ал мүгдүрөдүбү? Эч мүгдүрөгөн жок. Эмне үчүн? Расул Павел өзүнүн майтарылгыс рухунун сырын өзү ачып берет. Анын Кудай менен болгон үзүлгүс байланышы аны колдоп турду. Эң катуу сыноолор да аны кабатыр кылган жок. Анткени анын ойлору сүйүктүү Кудай жөнүндө болчу. Өзүнүн сөзүндө Кудай ага ишенген балдарына жардам берип, коргоп калууга убада берген. Расул Павел Кудай анын бүт өмүрүн башкарып тураарына чын жүрөктөн ишенген. Мындай ишенимге сиз дагы ээ болсоңуз болот, кымбаттуу досум. Кудай ыйык жазууда айтылган жарандарга кандай жардам бергендиги болсо, сизге да жардам бергиси келет. Биздин асмандагы атабыз кечээ, бүгүн жана түбөлүк ошол эле. Ыйык жазууда ушундай жазылган: анын сүйүүсүнүн чеги жок. Анын сүйүүсү бүткүл өлкөдөгү бардык жаштагы элдерге, бардык өңдөгү, тилдеги элдерге жетет. Анын сүйүүсү силердин бардык кыйынчылыктарыңарды, түшүктөрүңөрдү, коркунучтарыңарды жок кылат. Эмне болсо да Кудай силерди сүйөрүн жана силер үчүн камкордук кылаарын эсиңерден чыгарбагыла. Баш ийем сага гана жаратканым, барлашы баштаймын ар бир таң атканын. Барынын кызыгы жок, сен болбосоң, бир гана сенден тынчтык таба жаным. Бир гана сен жашоомду азат кылган, бир гана сен дайыма мага мыйзам, бир гана сен райымдуу күчүң берген, бир гана сен чындыксың алга жылган, бир гана сен өзүңсүң берген чыдам. Билбеймин эмне күтөрүн эртең мени, баратамын чын дилимден ээрчип сени. Жашоомдо сенин эркиң аткарылсын, бир гана тилегеним ушул мени. Бир гана сен жашоомду азат кылган, бир гана сен дайыма мага мыйзам,
биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.